Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Аны мен Самат Асипов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программанын өзөгүн жолдо авто ээн баштык кылып, башка айдоочуларга тоскоолдук жараткан жарандар, спирт ичимдигин ичип, унаа башкарып, жоопкерчиликти сезбеген айдоочулардын окуялары түздү. Жана ошондой эле бүгүнкү берүүдө өткөн дем алыш күндөрү түнкү клубда эс алган соң акчасын төлөбөй ызы чуу салган жаштардын жоруктары тууралуу сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Акыркы күндөрү спирт ичимдигин ичип, унаа башкаргандар бир тең. Ошол эле учурда жолдо авто ээн баштык кылып, жол кыймылынын башка катышуучуларына ыңгайсыздык жараткан айдоочулардын жоруктары бир тең болуп жатат. Борбор калаанын Анкара көчөсүндө жаш балдар BMW үлгүсүндөгү 3 унаа менен каршы тилкеге чыгып, башка айдоочуларга тоскоолдук жаратып жатат деп 102 ыкчам номерине телефон чалышкан. Бул факты боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, 3 унаанын бирөөсүн кармап, авто ээн баштык жасагандыгы жана каршы тилкеге чыккандыгы үчүн 30 000 сом айып салды. Уважаемый, что по встречке ездите? Что по встречке ездите? А? Кто я? Я гражданин Крымской республики. И что? И стойте здесь, сейчас будем ГАИ вызывать, оформлять вас будем. Тиешелүү протоколдор толтурулуп, кармалган адамдын унаасын айып короо жайына токтотушту. Азыркы учурда калган 2 унааны таап, жоопкерчиликке тартуу үчүн өздүк курамга багыттамалар берилди. Бул жумада адаттагыдай эле Борбор калаада спирт ичимдигин ичип, машина айдаган айдоочулар көп болду. Рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлери Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен айдоочусу мас абалда деген шек менен мына бул сиздер көрүп турган унааны токтотушту. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Текшерүү учурунда айдоочудан алкоголдук ичимдиктин жыты келип жатты. Анын ичкен-ичпегенин расмий аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна алынып келинип, бул жерде спирт ичимдигин ичип алып машина айдап жүргөндүгү расмий тастыкталды. Айдоочунун ичкендиги аныкталгандан кийин ал кечирим сурап, тиешелүү документтерге кол коюп жаткан учурда жанына бир айым келип, кол койбо деп толтурулган протоколдорду айырып салууга аракет кылды. Аталган жаранга мыйзам чегинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ал эми материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Өйдө жактан айдап келдиңиз? Кандай өйдө жак? Өйдө жактан өзү айдап келди. Озон эже айдап келди. Өзү айдап келет. Киресизби, өтпөйсүзбү? Өтпөймүз. Хорошо, башкача чара көрөбүз. Панорамадан кирет өйдө жактан. Токтоп, баласын тогмуш болуп, азыр спирт ичимине шектелип алып келгенбиз. Аялына шылтап. Жок, силер азыр биякта токтоп болдуңарбы? Тартып коюңуз. Жок, азыр силер эмнеге андай кылып атасыңар? Мыйзам чегинде чара көрүп өтөн окуп. Эмне мыйзамды аша чыгып атам. Жок, мен за рулем болгонумду азыр көрсөтпөйсүңөрбү? Мен азыр сизге көрсөтө албайм деп түшүнүп атасызбы? Айдап баратканда келинчегин токтоттуңарбы? Угамай келинчегин токтоттуңар. Келинчегиңиз болчу. Ооба. А бирок ага чейин сиз айдап Жок, ага чейин токтоткон жоксуз. Ал ортодо Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринде кытайлык жарандардын мушташы орун алды. Өткөн дем алыш күндөрү түн бир оокумда Ташкентский жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдардын мушташып жатканы тууралуу 102 ыкчам номуруна билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге жетип келген кайгуу кызматы бул жерде 2 кытай жараны мас болуп алып, бири-бири менен мушташып жаткан окуяга туш болушкан. Тартип коргоо органдары окуя боюнча эки тарапка тең тиешелүү протоколдорду толтуруп, мушташтын себептерин аныктоо жана чара көрүү максатында ишти тиешелүү мекемелерге өткөрүп беришти. Бүгүн жалпы республика аймагындагы мектептерде акыркы коңгуроо иш-чарасы өттү. Жылда бул убакта мектеп окуучуларын, айрыкча жогорку класстардын кыймыл-аракетине катуу көзөмөл кылбаса, айрым мектептердин окуучулары бул датага карата ар кандай оюн-зоокторду уюштурушуп, бирок анын айынан түрдүү кырсыктарга кабылып калган учурларга көп эле күбө болуп жүрөбүз. Негизи эле жашы жете элек балдардын, анын ичинен мектеп окуучуларынын кечки саат 10дон кийин ата-энесинин коштоосу жок көчөгө чыгуусуна тыюу салынат. Мына ушундан улам тартип сакчылары рейдтик иш-чаранын негизинде токтотулган кичи автобусту текшерүүгө алган. 2 кичи автобуста тең Бишкек шаарындагы номер 96 мектебинин 10 классынын окуучулары болуп чыкты. Алар Борбор калаадагы Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө алынып келинип, териштирүү иштери жүргүзүлдү. Ушул күндөрү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнө караштуу туристтик полициясы Борбор калаада алып барып жаткан иштерин дагы да күчөттү. Буга себеп өлкөгө келген туристтердин агымы көбөйүп жаткандыгында.
Мындан сырткары туристтик милиция жай мезгилинде Ысык көлдө күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Жайкы сезондо эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо тартип коргоо органдарынын алдында турган чоң милдеттердин бири. Биздин чыгармачыл топ Борбор калаада өз ишин аткарып жаткан туристтик полициянын ишине күбө болуп, алар менен маектешип келди. Second Lieutenant Isakova. Any documents? ID, visa? Can you show me? Can you show your document, please? Hello everyone, we're from Police Police. My name is Ajamal. And you have, if you need to have a problem or maybe if you need information, you can just call with us. And you can call the 102 number. 102. 102 number. Okay, we're from Tourist Police. And if you have a problem or if you need information, you can talk with us and I'll always help with you, okay? Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы айдоочулук курамды жана транспорт каражаттарын каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин материалдык техникалык базасын жаңыртуу иштери уланууда. Мекеменин аймактык бөлүмдөрүнө айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн практикалык экзамен өткөрүүгө жаңы окуу унаалары тапшырылды. Жаңы унаалардын сатып алынышы айдоочулук экзамен системасын модернизациялоо программасынын алкагында ишке ашырылууда. Бардыгы болуп мамлекеттик агенттик 50 даана атайын транспорт сатып алды. Алардын биринчи партиясы 30 унаа 2025 жылдын январь айында, экинчи партиясы май айында тапшырылды. Бүгүнкү күндө мамлекеттик агенттик практикалык сынактарды алууда президентибиздин фондунан бөлүнгөн каражаттарга ушундай контейнерлер салынып, ичин баары жабдуулар менен камсызданылып, бардык бизе практикалык сынактарды тапшырып жаткан курсанттарыбыз ыңгайлуу шартта келип күтүп, ошол эле ыңгайлуу шартта машинелер менен практикалык сынактарды тапшырса болот. Унааларды сатып алуу үчүн каражат президент Садыр Жапаровдун фондунан бөлүнгөн. Жаңы унаалар коопсуздук жана ыңгайлуулук боюнча заманбап талаптарга ылайык жабдылган. Бул экзаменди калыс өткөрүүгө жана экзамен тапшыруучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө болот. Унаалар айдоочулук күбөлүк алууга талапкерлерди практикалык экзамен жана аттестациядан өткөрүү үчүн гана колдонулат. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.